Амансыңбы куттуу талаам? Аманчылык. Келдиңби Толгонай? Былтыркынан дагы кары түшүпсүң го. Чачың кудай, колуңда таяк. Өмүр өтүп бара жатпайбы, желиним? Арадан дагы бир жыл өттү. Бүгүн менин сыйынуу күнүм. Билем, келдериңди күтүп жаткам, Толгонай. Бул жолу сен баланы да эчте келмек эмес белең. Ооба. Бирок бул сапарда жалгыз келдим. Демек сен ага эчтеке айткан эмес экенсиң да, Толгонай. Жок, айта албадым. Айтор эртеби кечпи, акыры бир күнү ал угат да, Толгонай. Элдин арасында оозу бош бирөө жарым жок дейсиң. Аныңчы? Эртеби кечпи, акыры бир күнү билет. Аркы тергене түшүнө тургандай чоңоюп да калды. Өткөн кеткенди туура түшүнө албай, ичи сууп калабы деп аярлайм. Анткени менен адам чындыкты бир күнү билиш керек да. Мен билген чындыкты сырдашым, касиеттүү жер. Сен билген чындыкты, элдин баары билген чындыкты азырынча жалгыз ал гана билбейт. Аны укканда эмне дейт экен? Кандай ойлорго кабылып, кептин аягына жете алар бекен? Канткенде баланын жүрөгүн үшүтпөй, жаштайынан турмуштан көңүлүн калтырбай, сырымды айтып бере алар экенби? Эки ооз сөз менен түшүндүрүп берчү иш болсо гана. Кийинки күндөрдө ойлогонум эле ошол. Күнү түнү ойлоноп, кышында сыркоолоп, төшөктө жатканымда өлүмдөн анча корккон жокмун. Ажал жетсе кайша кылбай, чын эле жүрүп кетмекмин. Бирок көзүм жумулуп кетсе айтар керезимди айтып жетише албай, өзүм менен кошо көр астына ала кетейинби деп аябай жүрөгүм ооруйт. Ал эси жок, аны кайдан билсин? Демейде тентек чалыш неме мектепке да барбай калып, жанымдан чыкпай жүрдү. Апасын тарткан күйөрма. Эне, кай жериң ооруйт? Суу ичесиңби? Же дарыңдан берейинби? Эне, үстүңдү жуулап коеюнбу? Деп эле турат. Ушинткенде оозум барбады, кудуретим жетпеди. Байкошум, эч кандай арамдаса жок. Жаткан бир ишенчи. Дагы эле наристе бойдум. Эчтекеден күмө санап да койбойт. Анан мен кантип айтмак элем? Ушуну менен эле сөздүн учугун таба албай элекмин. Мынтип да, тигинтип да таразага тартып көрөм. Жөн эле айтып берчи жомок эмес экен да. Айланып бир келип бир пикирге такалгам. Болгон чындыкты бала туура түшүнүш үчүн мен ага жалгыз гана анын тагдырын эмес, бүт заманымды, тарыхын, өткөн кеткендер жөнүндө, ал түгүл ушул кезде эчтекеден бейкабар минип ойноп жүргөн велосипед жөнүндө айтып беришим керек. Балким мына ошондо гана туура болот. Турмуш баарыбызды бир түйүгүнө байланыштырып, камырдай жууруп салган турбайбы? Эчтекесин жашырып, эчтекесин кошумчалай албаймын. Ал эми бала эмес. Кексе киши дагы бул иштер ар кандай түшүнөр. Көзүм тирүү турганда ушул ыйык парзымдан кутулсам, өлсөм да арманым болбос эле.